Чыңгыз Айтматовдун бетме-бет повестинен үзүндү. Кечинде бутун араң сүйрөп, Сейдайылга айтканда Тотойдун сарайынын эшиги баягы таң эртең мененкидей эле аңырайып, кери ачылган бойдон туруптур. Түн ичинде терезе чертилди. Башын үйдө чулгуп, чочуп кеткен Сейде «Сен кимсиң?» деп кыйкырып жибере жаздап, анан Ысмайылдын келип калганын билип, андан бетер эси чыгып кетти. Кокуй айыл дүрбөп жатканда аны кайсы кудай кашайтып айдап келди? Кармалат экен. Сейде ордунан тура жүгүрүп, шашылып эшикти ачты да бат-бат шыбырады. Бул эртерээк айыл жаман. Эшикти кайрай эле коюп, караңгыда Ысмайылдын ички үйгө жетеледи. Терезелерди туюктап, билик күйгүзгөнгө болбойт. Ысмайыл колунда кармап турган бир нерсени былк этире жерге таштаганда, чочуп кеткен Сейденин жүрөгү да солк этип, кошо үзүлүп түшкөндөй болду. Ал эңкейе калып, жерде жаткан баштыкты сыйпалады. Колунда жумшак нерсе урунду. Баштыктагы эт экен. «Сен белең?» деди заматта тамагы кургап, буула калган Сейде. «Чш, унчукпа!» Ысмайылдын көзү караңгыда жашыл от чалып, ал жакындап келип, бетке энтигип оор дем алды. «Унчукпа, ишиң болбосун!» Сейде унчуккан жок. Кимдир бирөө аны көкүрөктөн алып, тетегиндей түртүп жибергендей өңдү. Ал жыгыла жаздай отурган ордуна жер таянды. Азыр ушул кезде турмушундагы баардык ишенген, сүйгөнүнөн ажырап, азап-кордук тартып сактаган кишиси аны баардык жакшы тилек үмүттөрүн жерге тебелеп, жексен кылганда ал ордунан тура жүгүрүп, бет алган жагына түз кыр дебе чаңырып кыйкырган бойдон дүйнөдөн безип качып кеткиси келди. Бирок өйдө турууга чамасы жетпейт. Там астын үстүн келип, кимдир бирөөнүн чексиз күйүттө солкулдап боздогону кулакты тунжураткан Сейд. «Эмне отурасың? Күйгүз биликти!» дегенде Сейде ордунан козголгон жок. «Ой, эмне отурасың? Күйгүз дейм биликти!» Эңкейип турган Ысмайыл жанына тизелеп жыгылып келген Сейдени көрдү. «Ушул жетимдердин кешигине кол салгандан көрө, өзүңдүн кунажыңды союп салсаң болбойт беле?» «Былжыраба!» Ысмайыл аны ийинен кысып, кармап силкти. «Мени үйрөткөндү коюп өзүңдү бил. Заманаң бөрү болсо бөрү бол. Ушул кезде ар ким өзүң гана тойсом дейт. Башкалар менен ишиң эмне экен? Сен аштан өлүп бара жатсаң, бирөө келип казаныңа аш салып бербейт. Алган алып, жулган жулат. Акмак болбо!» Сейде сүйлөбөй жоопсуз отурганына Ысмайылдын жини келип, оозунан отко кактап четкен чийкити түндүү эттин жыты каңырсып, ал аялынын жакасынан бурап киркиреди. «Эмне унчукпайсың, ия? Эмне унчукпайсың дейм? Мен өзүбүздүн кунажыны союп салсам, балабызга сүт кана? Элдин балдары өзүңдүкүнөн артык болуп кеттиби? Жетишет!» Кышы менен кылчылдап тишимдин кирин соруп отурдум. «Мен уурдайм, мен жейм. Аскерден качып келип, ачтан өлөйүн деген эмесмин. Өлсө башкалар өлсүн. Бирок мен жөн өлө албайм». Сыртта жанаша көчөдө короз кыйкырды. Ал экинчи берип, канат кагып үн кошту. Ысмайылдын кетери малы болуп калды. Ал ордунан тура. «Көп сүйлөбөй, этти салып жегиле. Сөөгүн көрсөтпөй жерге көмгүлө, уктуңбу?» деп тамекини аптыга соруп алып, тамагына өчүрүп чыгып кетти. Ирең бараң таң сүрүп, үй ичи бозоруп келе жатат. Терезе улам жарык болгон сайын, нары мештин түбүндө бешикти кучаптап отурган чачы ак, бозала аял терезени кадала карап, бир жерге тиңилет. Терезенин аркы жагында эмнеси бар болду экен? Ал эмнени карайт? Эмне үчүн анын чачы бир эле түндө агарып кетти? Чаташып, түрмөктөлгөн ойлор терезени быркырата сындырып, жерди кезип, аралап, тиги кандай, бу кандай деп түшүнгүсү келет. Ооба, мына бул кичинекей терезенин нары жагында айыл жатат, эл жатат. Анда пошточу курман бар. Ооба, Ысмайыл да бар. Бирок сен башкаларга окшобойсуң. Сен башкачасың, жат адамсың. Өз элин ушундай жоо сайышканда таштап коргологон, акыр түбү өз элине душман болот экен да. Сени сактайм деп жүргөн экен көрсө, ушундан сакташ керек эле. Бирөө жанынан үшкүрүп койду. Бурчта отурган кемпирди Сейде эми гана көрдү. Эгин арык тизесине жүйлөп алып, ал дагы терезе жакты карап, кызыл жээк өңөчкөн көздөрү менен кейиштүү тигилет. Албетте, түнү менен мында болуп жатканын баарын ал угуп отурду. Майсалбектин каты Саманчынын жолу повестинен үзүндү. «Апаке, ак сүтүңөн айланайын апакем. Мен сени кандай киши экениңди билбесем,
бул катты жазбайт болчумун. Сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам. Ошентсе да эмне деп түшүндүрүп, эмне деп айтууга сөз таба албай, алакандай ак баракты тиктеп отурган кезим. Акыр түбү менин кылган ишимди туура деп табарсың. Мен ага өзүңө ишенгенде ишенем. Ооба, апа, сөзсүз мени туура дээрсиң. Антсе да, түшүнсөң да, жүрөгүмдүн түркүнүндө мага деген айтылбаган сурооң калар. Балам, кантип өз өмүрүңдү өзүң кыйдың? Адамга бир гана жол берилчү бул жарык дүйнөдө менен кантип өзүң эле коштошуп кете бердиң? Мен сени эмнеге төрөп, эмнеге өстүрүп чоңойттум? Ооба, апа. Энесиң, сенин бул сурооңо тарых кийин жооп берер. Ал эми менин айтарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына келген кыйын иш. Бүткүл адам баласына балта бузган зулум күч. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Аны үчүн кан төгүп, аны үчүн жан берип, аны кыйратып жок кылууга милдеттүүбүз. Антпесек, биздин адам деген атыбыз өчөт. Мен согушта жүрүп, эрди көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир жөнөкөй, эң бир асыл ишке, мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул экен, балдарды тамга таанытып, окутуунун ордуна курал кармап жоокер болдум. Ал менин айыбым эмес. Мына азыр мектепте окуучу жаштарга менин биринчи, эң акыркы берип кетээр сабагым ушул. Аларга окутуп кеткен билимим да ушул. Буга мен турмуштан алып чыккан баардык билимимди, баардык тилимди жумшайм. Бир сааттан кийин мен мекеним тапшырган ишке барып, кайра кайтпаймын. Душмандын талуулуу жерине барып, аны кыйратып, өзүм да жок болом. Мекен үчүн, эл үчүн, жеңиш үчүн, дүйнөнүн баардык жакшылыгы үчүн. Бул менин акыркы катым. Акыркы калем шилтетип, акыркы сөзүм. Апа, миң бир эки апа десем да кадырыңа жетер белем. Түшүнгүн. Бул жөн эле өлүп берүү эмес. Бул жөн эле жанкештилик эмес. Бул өмүр сүрүүнүн эң бир эбегейсиз түрү. Кулакка балким жаты кулса да, бул жашоо үчүн болгон өлүм. Мен өз ыктыярым менен шуну туура таптым. Мен эч кандай кылчактаган жерим жок. Мекеним бул ишти мага ишенип тапшырган үчүн сыймыктанам. Мени жоктоо, апа. Менин артымда туяга калган жок дебе. Дүйнөдө мындан ары согуш болбосо, жаңыдан төрөлгөн баланын ыңалаганы ошол мен. Бой жеткен кыздардын жодураган көздөрү ошол мен. Бутакка көгөргөн жалбырак ошол мен. Талада өнүп чыккан эгин ошол мен. Мугалимдин балдарга биринчи үйрөткөн атамгасы ошол мен. Ошол мен, ошонун баары мен деп билип жүргүн, апа. Ыйлаба, апа. Эч ким ыйлабасын. Мындай өлүм эч кимге ыйлабасын. Кош түбөлүккө, кайыр кош. Караныңдан айланайын ала тоо. Сенин мугалим улуң лейтенант Майсалбек Субанкулов. Фронт 9 март 1943 жыл, түнкү саат 12. Чыңгыз Айтматовдун Делбирим чыгармасынан шофердун баяны ойдо жок күтпөгөн жерден башталат. Аскерден жаңы эле келгем. Моторлуу бөлүктө кызмат өтөп шофер болуп жүргөм. Өзүм балдар үйүндө чоңойгом. Алыбек Жантурин деген досум менден 1 жыл мурун аскерден бошонуп кетти эле. Балыкчынын автобазасында иштеп жатыптыр. Башка барар жагым болбогон соң мен да аны издеп жөнөдүм. Алыбек экөөбүздүн эңсегенибиз да Чияншан менен Памир боло турган. Мен жакшы кабыл алышты, жатакана беришти. Жапжаңы зил машина беришти. Майышкан бир жери жок. Чынымды айтайын, мен да машинени адамдан кем көрбөдүм. Мотору да күчтүү. Бир мыкты чыкканы туш келген экен, жакшы асырап жүрдүм. Рас, жүк ташкере көп ала бербейбиз. Тяншанын жолу деген кандай? Дүйнөдөгү бийик тоолуу автотрассалардын бири. Тегиз жер көрбөйсүң. Дамамат капчыга өрдөп, ашу ашып, бел басып, аска зоонун боорун тырмалап жүргөн. Тоо арасынан жыбыт жылгаларынан баары эле булак башат дечи. Ошондо да дайыма жаныбызга суу ала жүрчүбүз.
кузовдун алдыңкы бурчуна кадалган жыгачты байкаган чыгарсыз. Ошого илүүнүү камерада дайыма суу боло турган. Анткени кыя жолдо мотор ысып кетет. Анын болбосо радиатор эрип агып калышы мүмкүн. Алып бараткан жүгүң анча деле көп эмес, бирок жолдун тиктиги ошончолук. Оболу мен дагы анткени көбүрөөк жүк артынышка болор эле деп баш катырам, бирок калып калган жобону кантип өзгөртмөксүң? Тоо деген тоо да. Өз ишиме өзүм ыраазымын. Жүргөн жерим да көңүлүмө толот. Автобаза Такыс көлүнүн мизинде чет элден келген туристтер көлүнүн жакасында селейип туруп калышканда мен мына биздин ысык көл ушундай, мындайды кайдан табасыңар деп корктон болуп өтөм. Ошентип бир күнү Уй Сарайга деген шиферди жүктөп бир колхозго бараткам. Айыл тоо этегинде ага чейин жол бөксөлөп бара берет. Жакшы эле бараткам. Жол тоорусуп калыптыр. Айылга жакын калган. Мына ошол жерде бир кичинекей эле арыкка тыгылып туруп калдым. Эрте жаздан бери жолдун тамтыгын чыгарып салышкан экен. Баткактуу жеринде төө батса таппайсың. Ары бери жүткүн тайдай берип чыгар эмес, кайра сормо баткак машина көтөрүп соруп барат. Анын үстүнө кыжылантып батып, рулду катуу толгоп алган экен, дөңгөлөк бурулбай калды. Машинанын астына сойлосо болор эмес. Ошентип жатам, асман жерим адам баткыс тар болуп, чекемен аккан тер кулагыма саргат. Ан сайын жолду тиктейм. Бир маалда бирөөнүн келаткан шыбыры угулду. Машинанын астындагы мага резина өтүк гана көрүндү. Эки өтүк келип туруп калды. Эмне буйрага цирк бекен? Эмнеге кызыгып туруп калды деп жиним келди. Өпкөдөн баскансып, эмне туруп калдың? Өтүп кете бербейсиңби деп корсетип машинанын астынан. Көз кыйыгым менен өтүктөн өйдө тизе ылдый кыкка булганган көйнөктүн этегин көрдүм. Айлыга жеткирип, кой деши кемпирлердин бири го деп дедим кыязымда. Кете бер чоң эле дедим мен. Менин жумушум айлы көп, чыдап күтө албассың. Мен чоң эмесмин деди анда тиги. Үнүндө кысылгандык бирок эрмек какшыгы да сезилди. Анда кимсиң дедим. Кызмын деп өтүгүн да бир карап алды да оюнга чаптырды. Сулуу кызсыңбы? Эки өтүк тыбырап алды да кетүүгө ыңгайлангандай четтей басты. Ошондо мен ашыгып машинанын астынан сойлой чыктым. Карасам маңдайымда тал чыбыктай бурулган кыз турат. Башында кызыл жоолук, кабагы түйүнкү, ийинге салынган чоң кемшел кыязы атасыныка окшойт. Үн сөзсүз тилмиретектейт. Өзүм бети башыман бери баткык болуп жерде отурганымда унутуп да коюптурмун. Ырас, сулуу дегенчелик сулуу экенсиң деп мен жылмайып койдум. Кыз чынында сулуу экен. Туфли болсо гана деп тамашаладым ордунан тура жатып. Кыз терс бурулду, кылчай бастан жөнөп берди. Чыңгыз Айтматовдун Саманчыны жолу чыгармасынан үзүндү Толгон айдын монологу. О кутмандуу талаам, сенин азыр дем алып жаткан кезиң. Кечээ урокталып урушкан элдердин үндөрү да улбайт. Эгин ташып жол чаңдаткан машиналар да жок. Жан жакада комбайндар да көрүнбөйт. Мал дагы тоодон түшүп келе элек. Адамга буйрган гүл азыгын өзүңө берип, бир милдеттен кутулгандай, тоңдурмага кош чыкча тып-тынч жаткан кезиң. Эч ким жок, экөөбүз гана, сен жана мен. Төрөгөн аялдай көшүлүп жатканыңдан жеренем. Мен сага бүгүн бүт өмүрүмдү айтып бердим. Бүгүн менин сыйынуу күнүм. Бүгүн менин Субанкулду, Касымды, Майсалбекти, Жайнакты, Алиманды эстеген күнүм. Мен аларды өлгөнчө унутпаймын. Кезеги келгенде Жанболоткон түшүндүрүп айтып берем. Эси болсо түшүнөр, эси болсо кечирер бизди. Ал эми башкаларчы? Түшүнөр, эси болсо кечирер бизди. Күн астында жашаган баардык адамзатка айтаар сөзүм, айтаар кебим бар. Аны кантип айтам, кантип ар бир кишисине жеткирем. Асманда жаркыраган күн, жер кыдырып сен айткын. Сапар баскан булут, нөшөрлөшө төгүлүп, ар бир тамчың менен сен айткын. Жер дүйнөнүн баардык булуңа бурчуңга адам баласын баккан жер. Сен айткын, жан бордош, жүр. Жок, Толгонай, сен айткын. Сен адамсың. Сен баарыбыздан бийик, баарыбыздан улуу жаралган жансың. Сен айткын, сен адамсың.